Assalamu alaikum ардактуу бизнесмендер. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Сиздерге дагы бир жагымдуу маалымат бар. Оштогу Таттыбүбү Турсунбаева көчөсүнө жакын жерде, привокзальный тараптагы биз турган жердеги Ак Ордо конушунда ижарага бериле турган 3 кабаттуу имарат бар экен. Азыр кирип көрсөтөбүз. Каерде жайгашкандыгын сиздер байкап турасыздар. Түз кирсеңиздер, Ак Ордо конушу жайгашкан. Привокзальныйда мына бул партнер нефтин маңдайында жайгашкан. Мен келип калдым туугандар. Азыркы Ак Ордо конушунун дарбазасынан кирип эле оң тарапка буруласыздар дагы 70 метр жүрөсүздөр. Жолдун сол жагын карап келсеңиздер, мынандай 3 кабаттуу зыңкыйган зданияны, имаратты чоң үйдү көрөсүздөр. Мына ушул имарат, ушул үй ижарага берилип жатат туугандар. Эгерде ушундай чоң здания издеп жаткан болсоңуздар, ушуга бир чамданып кызыгып көрүңүздөр. Жери бир 7-8 сотық чыгат экен туугандар. Керек болсо бизнестин кайсы бир багытына иштетебиз десеңиздер, келип өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Мен азыр кирип көрсөтүп чыгайын туугандар. Мынандай чоң дарбазасы бар экен. Көчөсү болсо тынч көчө, кошуналар жашап атат. Балким бул имаратты сиздер толук көп жылдык мөөнөткө келишим түзүп ижарага аласыздар дагы, ремонтун бүтүрүп бул жерге бала бакча же болбосо менчик медициналык борбор же болбосо бизнестин башка бир багытын иштетсеңиздер, ачсаңыздар болот. Же болбосо дагы бир менден сунуш сиздерге конок үйүн ачсаңыздар. Учурда Ош шаарында конок үйлөрү аябай аз. Конок үй муктаждыгы да бар. Бул багытта дагы сиздер бизнес кылып бул муктаждыкты чечсеңиздер болот. Аябай чоң здания, көрдүңүздөрбү туугандар? Аябай чоң здания, чоң үй, чоң имарат. Жалпы бул имараттын аянты 1-чи, 2-чи, 3-чү кабатын эсептегенде 450 метр квадрат чыгат экен. 450 метр квадрат чыгат. Чегарасы ошол наркы бурчка чейин, нар жагы башка үй, тиги жерден тосулат. Ошол жерден тосуп, бер жагынан мына жакка дагы кошумча бир курулуштарды легкий конструкция менен ойлонуштуруп бүтүрүп алсаңыздар болот. Мен азыр зданиянын ичине дагы кирип көрсөтмөкчүмүн. Ижара акысын сиздер өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар туугандар. Ремонтун дагы өзүңүздөр кыласыздар. Ремонтко канча кетсе, аны ушул расход кылган адам менен келишебиз деди. Бул имараттын ээси. Ижара акысынан канча жылга туура келсе, ошону минусовать этебиз деди. Көп жылдык мөөнөткө келишим түзөм деп атат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ушундай чоң здания издеп жаткан болсоңуздар, анда аракетиңиздерди кыла бериңиздер. Мен азыр кирип көрсөтөйүн. Жүрүңүздөр эми. Так, биринчи кабаты. Биринчи кабатында дагы аябай бөлмөлөрү көп экен. Бул негизи эски зданияны реконструкция кылып жасаган экен. Бул биринчи кабаты. Мына жерде 1, наракта 2, тиги жагында 3, мына жагында 4, анан тетиги 4, 5, ушундай биринчи кабатта бөлмөлөрү бар экен. Мына жер негизи прихожка. Прихожкага биягынан дагы, мен кирген жагынан да кирсеңиздер болот. Киргенде эле бул жака лестница болот. Лестница менен жогорку кабатка чыгып, 2-чи кабатка, андан нары 3-чү кабатка кирип кетсеңиздер болот. Мындай тепкичтерди коюп коюптур. Мен эми колдон келишинче секин кирип көрсөткөнгө аракет кылайын туугандар. Бир катар өзүңүздөр алыста болсоңуздар же болбосо келе албасаңыздар, убактыңыздар болбой калса, менин видеомдон эле көрүп алыңыздар. Бир катар сиздер расчет алып кое бериңиздер туугандар. Мына 2-чи кабатынын чоңдугун караңыздар. Ой, аябай чоң экен, чындап чоң экен. Мына холду караңыздар туугандар. Бул 2-чи кабаты. Бул холл болду. Түз кире турган болсоңуздар, мына жерде бир зал бар экен мына. 2 терезелүү чоң зал экен. Узун туурасы 36 метр квадрат чыгат экен. Бул жайгында болсо санузел, душевой бүт бары бар экен. Көрдүңүздөр? Конок үй кылсаңыздар, гостиница кылсаңыздар, аябай жарашчудай окшойт менимче. Мына жагында дагы бир бөлмөсү бар экен. Көрдүңүздөр? Мына дагы бир бөлмөсү бар экен. Ичи шып алыптыр. 2-чи кабат менен 3-чү кабаттын ортосу монолит болуптур. Сейсмопоездерин куюп, эски зданияны реконструкция кылса дагы аябай сонун кылыптыр. Көрүп турасыздар? Охо, мына черный потолокту жапкандарын караңыздар. Аябай мощный болгон турбайбы? 2-чи кабатка мен эми бул жерден чыкпай эле коеюн туугандар. Мына бул 3-чү кабатка дегеним. 2-чи кабатта кандай бөлмө болсо, ошондой эле 3-чү кабатта да бар экен.
Тиги жакта дагы бир бөлмө, тетиги төрдө дагы бир бөлмө, тетиги төрдө дагы бир бөлмө, мына бул балкондун үстүндө дагы бир бөлмө. Бул жери болсо холл. Бул 3-чү кабаты. Көрдүңүздөрбү? Ушундай. 2-чи кабатын, 3-чү кабатын, 1-чи кабатын жарым-жартылай көрдүңүздөр. Ошондой болсо дагы мен сиздерге толук көрсөткөнгө аракет кылдым. Бул жер болсо эми ошол тепкич түшө турган тарабы чоң-чоң терезелер коюлат, жарык болот. Анан азыр мен сыртка чыгып сиздерге парковкасын дагы көрсөтүп коеюн. Тетиги алдына көрүп турасыздар, бош жерлерге сиздер унааңыздарды койсоңуздар болот, тапчан койсоңуздар болот, же бир навес курсаңыздар, легкий конструкция менен дагы бир курулуштарды куруп, ал жерлерде дагы бош койбостон сиздер пайдалансаңыздар болушу мүмкүн. Мына мен бул эшиктен чыгып атам эми. Мына көрдүңүздөрбү? Ал жерде дагы иштетиңиздер. Эгер бала бакча кыла турган болсоңуздар, балдардын ойноочу аянтчасын уюштурсаңыздар болот. Медициналык борбор кыла турган болсоңуздар, кошумча лабораторияларды иштетсеңиздер болот. Эгер конок үйүн кыла турган болсоңуздар, анда тапчан коюп, кошумча дагы бир көңүл ачуучу жайларды жеңил конструкция менен куруп уюштурсаңыздар болот. Ижара акысы туугандар азырынча белгисиз. Ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Өзүбүз келишип алабыз деди. Өзү деле так айта албай койду. Ошон үчүн өзүңүздөр келишип алыңыздар деген мен сөздү айткым келип атат. Жалпы аянты 450 метр квадрат. Чындыгында чоң здания, жайгашкан жери аябай жакшы. Бул жагы Ош районго, бул жагы Зайнабидиновага, тиги жагы Макаренкого, бул жагы ошо привокзальный дагы Татыбүбү Турсунбаева көчөсүндөгү үйлөргө же башка ишканаларга, магазиндерге, бизнес центрлерге жакын. Демек бул жерде Ак Ордодо жаңы конуш болгондуктан бала бакча зарылдыгы бар, медициналык борбор зарылдыгы бар, конок үйү зарылдыгы бар, же башка дагы зарылдыктар бар. Аракетиңиздерди кыла бериңиздер туугандар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.